gmail.com. Саламатсыз бардактуу көрөрман. Акактай таза жана түз тиштер жагымдуу жылмаюунун гана эмес, чын ден соолуктун да белгиси. Тиш ооруларын кантип алдын керек? Канткенде биз тишибизге кам көрөбүз. Мына ушул суроолорго биздин пайдалуу кеңештер рубрикабыздын кезектеги коногу тиш дарыгери Сейтек мырза жооп бермекчи. Саламатсызбы? Саламатсыз. Стоматология боюнча мен специалистмин. Өзүм ушул кесипти тандагам. Ушул кесипте мен 4 жылдан бери эмгектенип келем. Бул кесип мен үчүн аябай маанилүү. Кесипти тандаганды кичинекейимден бери тишим көп ооруп, стоматологдорго көп барып, ошонун себебинен ушул кесипти тандап калгам. Ошол себептен бери ушул кесипти ардактап иштеп келе жатам. Тиштерибиз акактай таза, жаркырап, апакай болуш үчүн, дени сак болуш үчүн эмнелерди кылышыбыз керек? Албетте, туура тазалаш керек тиштерди. Бир күндө тишти 2 жолу тазалаш керек. Тазалап жатканда 3 минутта убакыт бериш керек тиш жууганда. Анткени себеби зубной пастада керектүү элементтер жана азык заттар бар. Ошолор тишке каныгып өтүш керек. Тиштер фтор, калий жана башка элементтер менен каныгыш үчүн жакшы зубной пасталар тандаш керек. Эң керектүү адамдар өздөрү кандай паста керек экенин билиши керек. Эгер тиш бүлөлөрүндө ар кандай воспалительный процесстер жүрүп жатса, анда ошого жараша лечебный пасталарды алышы керек. Кээ бирөө таза тишин ак кармап жүргүсү келсе, анда агартуучу пасталарды тандап алышы керек. Андан башка дагы ар бир тамак ичкен сайын адам өзүнүн тишин ар кайсы коомдук жайларда жүргөндө жөн гана крандагы суу менен чайкап койсо, бул мен үчүн айтып кетер элем, бул тоже тиштин кариесин же болбосо тиштин ушундай бузулушун алдын алат деп эсептейм. Тишти туура тазалоо керек деп калбадыңызбы? Анан биздин көрүүчүлөргө көрсөтүп берсеңиз, кантип туура жууш керек экендигин. Силерге көргөзүп берейин. Тиш жууп баштаганда оозду чоң ачып, щетканы ыңгайлуу кармап, тиштин ички бетинен таңдайдан ылдыйды көздөй щетка менен ылдый шыпырып баштайбыз. Бүт үстүңкү жакты бүткөндөн кийин ушул эле кыймылды тиштин сырткы бетине кылабыз. Мындай движениялар менен. Андан кийин астыңкы жакка өтөбүз. Ушул эле кыймылды астыңкы жакка кылабыз. Ички бетин кылып бүткөндөн кийин сыртына кылып чыгабыз. Баарын бүткөндөн кийин үстүңкү бетин щетка менен жууйбуз. Үстүңкү жакты да ушул эле кыймылдарды кылабыз. Андан кийин оозду бир суу менен чайкап туруп, кичине зубной паста алып туруп, кайра жууп баштайбыз. Ошондо тиштин ички бетин мындай жууп, мындай кыймылдарды кылып, андан кийин тиштин сырткы бетине мындай кыймылдарды кылабыз. Андан кийин айландырып жууп чыгабыз. Ушул кыймылдарды кылсак, тишибиз таза болот. Андан башка тиш жууганда зубной пастаны да туура тандаш керек. Зубной пасталарды өзүнчө бөлүнөт. Лечебный, отбеливающий жана башка түрлөрү бар. Ар бир адам өзүнүн тишин жууп жатканда өзүнүн тиш бүлөлөрүн билиш керек. Эгер тиш бүлөлөрү канап же воспалительный процесстер жүрүп жатса, анда ошол процесске жараша, мисалы, лечебный пасталарды алып жууп башташы керек. Ал эми тишин постоянно акактай таза кармайм,
апапакай кылып жүрөм деген адамдар болсо, анда отбеливающий пастаны тандаган туура болот. Андан башка дагы мен айтып кетчү нерсе, мындай зубной паста жана щеткалар бар. Булар жолдо жүргөндө алып жүрсө эң ыңгайлуу. Пастасы кичинекей жана щеткасы дагы кичинекей орунду ээлейт. Чөптөккө салып жүрсө да болот. Муну менен жолго чыкканда, эс алууга чыкканда жанына салып алып, ушуну менен бир 2 мал жууса, бул тиштердин бузулушунун алдын алат деп ойлойм да. Ысык чай ичкенден кийин муздак нерсе ичпеш керек деп көп угабыз. Айтсаңыз, деги эле тиштерибиздин дени сак болушу үчүн кандай азыктар менен азыктанышыбыз керек? Негизи ысык чай же ысык нерсе ичкенден кийин бизде адат болуп калган, артынан муздак кока-кола ичишет. Ушул нерсе туура эмес. Ысык ичип туруп, сразу муздак ичкенде температуранын сразу өзгөрүшүнөн тиште микро трешиналар же болбосо микро жараңкалар пайда болот. Бул микро жараңкалар микроорганизмдин тишке киришине бирден бир себеп болот. Бул акырындык менен тиштин катуу нерсе тиштегенде сынып кетишине же болбосо кариес болуп кетишине бир чоң себептердин бири болуп эсептелет. Ошондуктан ысык ичкенде муздак ичпей, ушунун алдын алып, ордуна башка нерселерди ичсе болот го дейм да. Оорунун баары ооз көңдөйдөн башталат дешет. Айтсаңыз, тишке курт түшүүнүн себеби эмнеде? Адамдын ден соолугун тишинен карап билдейт. Ооз көңдөйүндөгү тиштердин, кариестердин жана андан башка алардын осложненияларын алдын алуу үчүн бул жана биз айтып кеткендей эле туура тандоо, бул щетка жана пасталар өз убагында жууш керек. Ошондуктан тиштерибиз акактай таза жана бекем болуш үчүн тиштерибизди ар бир 6 ай сайын стоматологко келип, астын алып көрсөтүп турсак, бул туура болот. Тиштин курттап кетишинин себептери бул ушул эле биз сахар же болбосо углевод содержащий тамактарды көп жегендиктен, андан башка тишти таза кармабай жүргөндүктөн, андан башка дагы өзүбүздүн кандай десем туура жана керектүү витаминдерди жебей жүргөндүктөн тиштин курттоосуна жана анын осложненияларына алып келет. Азыркы учурда көпчүлүк жаштар өзүнүн деформацияланган тиштерин брекеттин жардамы менен оңдоп жатышат. Ошол технология жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Тиш деформациясы бул не только баягы эстетика жагынан эмес, бул сүйлөө жагынан, баягы речь, артикуляция дейт. Ошого да аябай өзүнүн зыяндарын тийгизет. Андан башка туура эмес прикус, окклюзия деп коет. Ошол туура эмес окклюзия, бул прикус, бул тоже тамак чайноодо өзүнүн зыяндарын алып келет. Брекет тагынгандайын албетте ооз көңдөйүн аябай таза кармаш керек. Бир күндө 2 мал эмес, тамак ичкен сайын суу менен чайкап туруш керек. Анткени брекеттин арасына калып калган тамак аштар бул кариеске алып келиши мүмкүн жана анын осложненияларына. Ошол себептен оозду таза кармашыбыз керек. Кызыктуу жана пайдалуу кеңештериңиз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизди ийгилик коштосун демекчибиз. Сокал медиа порталына да рахмат. Менин берген кеңештерим көрөрмандарга да пайдасы тиет деп ишенем.